партияга секирген эмесмин. Кайсы жерде май чай арзаныраак турат деп ойлонуп калдык. Анан туруп бир нерсе мындай керемет чудо болуп кетет дегенге мен ага ишенбейм, чын айтайын. Азыркы бийликтин командасында өзүңүздү көргүңүз келеби? Кыргызстандын өнүктүрүү командасында көргүм келет. Аша чаба албайсың. Эл кандай болсо бийлик ошондой. Кайра шайлоого аттанууда чында оор чечим болду. Чында тажадым. Элдер мырза, саламатсызбы? Чоң аламандын алдында турасыз. Маанайыңыз кандай? Саламатчылык, Майраш айым. Маанайыбыз 5. Эми чынды айтсам, акыркы 1,5 жылда бул мен үчүн 6-чы шайлоо. Эми ал үчүн анын ичинен 3 шайлоо жокко чыкты. Өнүктү эле калган турбайсызбы? Бир шайлоо ковидтин себебинен жокко чыкты. Бир шайлоо жанагындай митинг, революция менен бүттү. Бир шайлоо болсо дагы быйыл дагы жазда жокко чыгарышты. Эми 6 шайлоонун 3-өсү жокко чыкты. Бир шайлоо болсо президенттик шайлоого аттанганбыз. Ал жерде шайлоо өзүм үчүн жалпысына жакшы болду деп эсептейм. Анткени Кыргызстанды толук кыдыралдык, көп элге жолугуштук, ар бир региондун өзгөчөлүктөрүн тааныдык. Анан жалпы Кыргызстандын масштабында да эми бир сыйра элди да тааныдык, элге да бир аз таанылдык. Өзүңүз айткандай эле, чындыгында сиз соңку жылдары 6 шайлоого катышыптырсыз. Жаңылбасам, парламенттик шайлоодон баштадыңыз эле, андан кийин президенттик шайлоого катыштыңыз, жергиликтүү кеңештин шайлоосу, былтыр парламенттик шайлоо, эми кайрадан парламенттик шайлоодо. Бул жерде кызыктырганы, сиз ошол шайлоолорго катышуу менен өзүңүз саясатта бир тажрыйба топтоо аракетиңиз болуп жатабы, же көбүрөөк мындай электоратыңызды топтоп, мындан дагы бир чоң планкаларды коюу максатыңыз бар? Эми чынды айтсам, мен мындай бир мыкты саясатчы же оппозиционер деген болоюн деген максат жок. Бизде бир эле максат бар, ошол Кыргызстанды дагы көбүрөөк өнүктүрөлү, күчтүү өлкөгө айландыралы. Мындай айтканда профессионалдуу бир кадрлар келсин бийликке деген эле максат менен аттанып атабыз чындыгындачы. Эми Кудайдын буйругу менен шайлоолор кайра жокко чыгып кетип атат. Эми муну жакшы көрүнүш деп эсептейсизби? Демек, эми мен өзүм үчүн муну бир ушул сыноолордон, ушул жолдон өтүшүм керек, демек ушундай мага буйруп атат деп эсептейм. Бирок Кыргызстан үчүн бул жакшы көрүнүш эмес. Анткени биз мыйзамдуу, чыныгы эл тамдаган бир жогорку кеңеш бийликке келип иштеш керек. Шайлоого убакыт коротпой, жумушка убакыт кетириш керек. Кайра шайлоо болгон бул туура эмес. Буюрса бул шайлоо тынч таза өтүп, андан ары туруктуу бир 5 жыл иштей турган кадрлар келет деген ниеттебиз. Өзүн президент катары көргүсү келген жигит, андан кийин жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышпасы керек эле, эмнеге мынча майдаланып кетти деген дагы сын пикирлер айтыла калып жүрөт. Сиз аларга кандай жооп берип жүрөсүз? Биз жергиликтүү кеңеш дегенде ооба Бишкек шаардык кеңешке катыштык. Ал кезде биз 3 партия бириккенбиз. Бириккенде дагы аны чучуулагы ыртканбыз 3 партия. Менин партиям Адилеттүү Кыргызстан, Аймен Касенов, Асман Алато, анан реформа деп чучуулак ыргыттык. Анан бир партия чыгып калды буйругу менен, анан ошо менен катыштык. Ал жерде негизги максат шаардык кеңешке, эми Бишкек шаары бул Кыргызстанда 1,5-2 миллион адам жашаган чоң шаар, эң маанилүү борбор Кыргызстан үчүн, аны баары талашсыз. Ошол жерге адекваттуу мындай шаарды өнүктүрөм, өстүрөм, алданбаган, өзүнүн мындай бизнес кызыкчылыктары эмес, коррупциялык кызыкчылыктар эмес, балдарды шаардык кеңешке алып келели деген ниет менен катышканбыз. Өзүбүздү болсо ошол мэрликке көрсөтөлү деген команданын дагы ниети бар болчу. Ал жерде депутат катары эмес, шаарды өнүктүрүп, анан мүмкүн мэр катары да өз салымыбызды кошолу деген ойлор бар болчу ал кезде. Демек, мэр катары жеке өзүңүздүн бир иштеп чыккан программа же концепцияңызда көкүрөктө жашап жүрсө керек эле да, э? Биз 3 партия катуу талкалаганбыз. Мындай 2-3 күндүк чоң тренинг өткөзүп, бир 30-40 киши менен шаарды кантип өнүктүрүш керек, момдай түз жолдор болуш керек, жашыл шаар болуш керек, смог, жана ыш жок болуш керек.
жаңы технологияларды колдонолу, жаңы инвесторларды алып келели, метробус жүргүзөлү, парктардын санын көбөйтөлү, сугат системасын оңдойлу деген, анан акчаны кайдан табыш керек, ошонун баарын иштеп ойлонуп чыкканбыз. Сонун программабызды иштеп чыкканбыз, ал программа дале бар. Аны буйруса ишке ашырса болот. Ошол программаны мисалы өкмөткө сунуш кылып көрдүңүздөрбү? Же мындай бул программаны биз гана ишке ашырышыбыз керек деген кызганыч барбы? Жок, кандай нерсе жок. Анткени ушул жаңы мэр келгенде Айбек Жунушалиев бул консультация катары бир топ кишилерди чакырган, биз да келгенбиз. Аймен Касенов, мен дагы барганбыз, анан өз сунуштарыбызды бергенбиз. Мына биздин программадан могу нерселерди тез ишке ашырса болот. Ушул нерселерди шашпай дагы инвестиция издеп ашырса болот деп, ушул метробус системасын биз сунуштап, буйруса мына азыр түштүк магистраль, анан могу Жукеева Пудовкина деп коебуз, андан ары Ибраимова болуп кетет көчөсү, Жибек жолуна чейин, анан могу Киевский, Токтогул, анан Жибек жолу, тиягынан Алматинка, ушул жолдун баарына өзүнчө метробус үчүн, метробус деген бул чоң узун автобус, мындай айтканда 3-4 автобусту кишисин батыра турган автобус, ошол үчүн өзүнчө жол бөлүнүп, өзгөчө бир эки тараптуу автобустар алынып, эки жагынан эшик ачылган. Анан өзгөчө бир остановкалар коюлуп, бул метробустар ичи жайында салкын, кышында жылуу, анан машинеге караганда 2 эсе 3 эсе тез жете турган дене жеткендей кылып, экологиялык жактан таза, экология жактан таза, ушундай система иштелип чыккан толугу менен. Эми негизи бул бир 2-3 жыл мурун эле иштелип чыккан, бирок негедир ишке ашпай келатат. Ошону мэрге түшүндүрүп, көрсөтүп бергенбиз. Буйруса азыр мэр, азыр шаардын бийлиги муну ишке ашырайын деген ниети бар. Бирок ал жерде бир момент бар, булар азыр каалаган автобустарга деп өзүнчө полоса бөлгөн ачат. Бирок метробуска бөлүш керек. Ал өтө маанилүү. Ошондо биякта ыш да тоголот, жоголот, тыгынды да азаят. Ушуну ишке ашыруу бүгүн мындай реалдуу, анткени бюджеттеги каражат жетпейт, биздин көп каражатыбызды шаардыкын республикага берип атабыз деген да маселе коюлуп келатпайбы? Бул ишке көп деле каражат кереги жок. Биз тактадык ошол эле токто жайларды, ушул остановкаларды жеке компаниялар деле курганга мүмкүн макул экен. Государство частный партнерство аркылуу алар куруп берет стандарттар боюнча. Анан өзүнүн рекламасын илип, муну кийин өз инвестициясын чыгарып алышат. Метробустарды болсо 2-3 жол менен алса болот. Эми чоң конкурс жарыялап, жакшы метробустарды чыгарган заводдор арасынан конкурс жарыялап, мындай мүмкүн жартылай кредит, жартылай грант жол менен алса болот. Толук грант жол менен деле издесе болот. Анан государственно частный партнерство катары деле бул долбоорду ишке ашырса болот. Анан 3-чү жол бул негизи дүйнөдө өнүгүп аткан өлкөнүн шаарлары өнүккөн өлкөлөр менен жанагы эме деп коет, эки шаарлар, жанагы өнөктөш шаарлар, дос шаарлар, достук шаарлар деп ошолор менен ушундай мамиле түзүп, анан мүмкүн ошол жерде ишке жарактуу, бирок жанагы уже колдонулган автобустарды бекер түрүндө эле алып, алардан жардам катар ошолорду деле колдонсо болот экен. Андай деле жолдор бар. Муну изденсе жолдор бар кенен эле. Элдар мырза, айтмакчы, сиз 2015-жылы КСДП партиясы аркылуу жогорку кеңешке талапкер болгонсуз. Бирок аз убакыт өтпөй эле сиз бийликтин командасына барып, министрдин орун басары катары иштедиңиз. Анан биз билебиз, кийинчерээк КЛДПга кошулдуңуз, ата мекен, реформа, эми болсо альянска бириктиңиздер да. Анан партиянын тизмесин мен карап көрдүм, бул ойго кошуласызбы жокпу айта албайм. Бири-бирине көз карашы кескин айырмаланган, ал түгүл принциптери дагы таптакыр дал келбеген адамдар биригиптирсиздер да. Анан ушул альянска топтолгон талапкерлердин башын бириктиргенде бир өзүңүздөрдүн тандаган критерийиңиздер болдубу же эптеп эле жогорку кеңешке барыш керекпи? Мен биринчи партиялар үчүн сиз дагы эмес, Майраш айым, көп эл сурап атат, сиз ушундай партиядан партияга секире бересиз. Жок, мен бир да партиядан партияга секирген эмесмин. Биз 11-жылы декабрда, тагыраак айтканда, биз Адилеттүү Кыргызстан деген партия ачканбыз. Өзүбүздүн жаш мындай идеялаш балдар менен.
мен ошол эле партиядамын негизи мына 10 жылдан бери. Сиз айткан СДПК партиясы менен биз 15-жылы эми биз жаш партиябыз, жаңы аттанып атабыз. Толук жогорку кеңешке утканга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Ошон үчүн биз бул жерде мындай реалдуулукту карап, команда менен толугу менен ошол кезде СДПКны колдойбуз деп чечип, мен да СДПКга жардам бергем 15-жылы тизмеге 88-болуп кирип, бирок депутат болуу эмес максатында мүмкүн арабыздан жакшыраак адамдарды колдоп, эми ал кезде деле мен Атамбаевдин жалпысынан кылган иштерин колдочумун. Анткени чындыгында көп иш болуп аткан. Анан кийин туура эмес нерселер да чыгып калды, бирок ал кезде көп нерселер чындыгында ишке ашып аткан. Анан чүй токмок кеминде жардам бердик, жакшы эле жардамыбыз тийди. Анан 16-жылы биз көп ишкерлер ассоциациясында иштедик. Экономика, финанс тармагында тажрыйбабыз болгондуктан бизди министрдердин орун басары, экономика министри орун басары катары жумушка чакырышты. 3 жыл иштеп бердик, колдон келген кызматыбызды кылдык, күнү түн иштедик, чындыгында жан тынган жок. Анан сиз айтып аткан реформа, Асман Алато, анан Адилеттүү Кыргызстан, биз шаардык кеңешке аттанып атканда биз Чучулак ыргыттык. Анан Чучулактын буйругу менен реформа чыгып калды. Анан жанагы жогоруда айткандай биз принципиалдуу, профессионалдуу балдарды шаардык кеңешке кадрларды киргизели деп бир аракет кылдык. Анан Атамекен жөнүндө айтып кетсек, ал боюнча деле көп суроолор бар. Мен Өмүрбек Черкешевичти урматтайм. Чындыгында Кыргызстанга оппозиционер катары чоң салымы бар. Эл түшүнүш керек. Оппозиционердин дагы системалуу оппозиционердин ролу өлкөнүн өнүгүшү үчүн өтө маанилүү. Анткени кээ бир бийликтер ажыдарга айланып кеткенде, ошо ажыдарга каршы тура алган, акты ак, караны кара дей турган оппозиция керек. Конструктивдүү оппозиция керек. Монун туура нерсең туура, туура эмесин туура эмес деп бетке айтатылган. Эми чындыгында көп учурда жалгыз эле оппозиционер Өмүрбек Черкешевич болду. Анан ошол учурда биз да өзүбүз толугубуз ошол идеялаш балдар менен Атамекенге жаңы дем катары коалиция түзгөнгө туура көрдүк. То есть биз Атамекенге мүчө болгон жокпуз, анын саясий кеңешине кирген жокпуз. Биз ошол шайлоого чогуу аттаналы коалиция катары деп, бирок бизде мыйзам жол бербейт. Жанагындай коалиция түзгөнү, альянс түзгөнү только партиянын атынан чыгыш керек. Ошондуктан ал кезде ошо Атамекен желеги тамдаганга туура келген. Быйылкы болсо, быйыл альянс деген бул негизи эле биз ушул эл түшүнсүн, бул республика эмес, бул бир бол эмес, бул Адилеттүү Кыргызстан эмес, бул КЛДП эмес, бул альянс, күчтөрдүн биригүүсү деген максатында биз жанагы 100-200дөн ашык партиянын тизмесинен аты туура келген партияны таптык. Эл түшүнсүн, бул биригүү, бул альянс деп биз ошол Алтынбек Сулайманов, Мирлан Жээнчороев, Жанар Акаев, Айсулуу Мамашева, Абдубахап Нурбаев деген Сейтек Качкынбай деп биз 1-2 ай бир топ баарлашып дискуссия кылып бириктик. Анан мен ойлойм, мен жогоруда айткан адамдар биз баарыбыз идеялашпыз. Бирок ал партиянын аркасында да мурда баягы биримдикте дейли же болбосо мекеним Кыргызстанда ошол байрак менен багаттарда жүрөт. Мен сизге майрашайым, негизги костяк деген сөз бар. Негизги мындай айтканда скелет, бул партиянын скелети түзүлгөн ушул күч балдар кишилерден турат. Баарын урматтайм, баары принципиалдуу. Буларды ууруу же алдаган кишилер деп атай албайт эл. Бирок Кыргызстандын реалдуулугунда азыркы мыйзам боюнча 5% деген барьер бар. 5% деген барьер бар. Бир 2 миллион адам шайлоого катышса 100 миңден ашык добуш алыш керек. Ошондо деле болгону 4 же 5 эле адам депутат болот. Анан бул барьерден атташ үчүн эми акыркы 4-5 күн калганда ар кандай кишилер келет экен чындыгындачы. Биз да тизмеге кошулат элек деп, эми ал жерде уже ар бир партия өзүнүн күчүн эсептеп, ошого жараша эми мүмкүн толук идеяларыбыз туура келбеген кишилер бир аз тизмеге кирди, бирок бул шайлоо өзгөчө. Бул шайлоодо сиз
адамды шайлайсыз партиянын ичинен. Партия бул жана барьерден өтүш үчүн керек. Партиянын негизги идеялаштары, жанагындай негизги ядросу ким экенин мен жогоруда айтып кеттим. Анан ошолордун ичинен тандайт адам. Эми сиз айткан жана мурда туура эмес партияларда тизмелеринде кеткен кишилерди тандаса, эми бул элдин тандоосу. Демек элдин деңгээлиси ошондой. Элден аша чаба албайсың. Эл кандай болсо бийлик ошондой. Бирок жана биз идеялаш айткан кишилерди тандаса, анда ушул 4-5 кишилер депутат болот. Тигилер болбойт. Муну эл түшүнүш керек. Анан мындай айтканда реалдуулук менен эсептешибиз керек. Демек реалдуулукка карап тандалып түзүлгөн деп айтсак болот экен да. Бул жерде мындай принциптер эмес, бул жерде баалуулуктар эмес, бул жерде реалдуулук. Жок, эң негизгиси принцип менен баалуулуктар ядросу. Анан реалдуулукта эске алынды деп койсок болот. Ата мекен жөнүндө, анын лидери жөнүндө жакшы ой айттыңыз. Эмне үчүн ата мекен эмес анда? Эми ата мекен менен биз былтыр шайлоого аттандык, көрдүк. Түндүк региондон биз жакшы эле добуш алдык. Эми анализ жүргүзсө, аны каалаган киши деле көрө алат. Бирок түштүктөн көп добуш ала алган жокпуз. Негедир түштүктө ата мекенди түшүнбөйт экен. Анан убагында дагы жанагы 2010 июнь окуялары боюнча дагы эми бир топ массалык маалыматтарда каралоо ушундай катуу жүрүп кеткендиктен кандайдыр стереотип калыптыр. Ошол ата мекен ошол окуяларга тиешеси бар жана башка деп, ошондуктан түштүктөн чындыгында добуш алыш өтө кыйын экен ата мекен менен. Эми бул дагы реалдуулук деп койсок болот. Альянс кеминде 10 мандат алат деген прогнозду берипсиз. Мындай ишенимди сизге эмне берип атат? Деги эле альянсты башкалардан өзгөчө кылган бир 3 топ нерсени айтып бериңизчи. 3 нерсе бул биринчиден жана принципиалдуу, алдабаган, урдабаган негизги жана ядродогу адамдар деп эсептейбиз. Мирлан Женчуроев, Алтынбек Сулайманов, Абдубахап Нурбаев, Мамашева, Жанар Акаев, Сейтек Качкынбай, ошол биз баарыбыз биригип, эми колду көтөр дегенде көтөргөн, түшүр дегенде түшүргөн эмес, чындыгында өзүнүн позициясы бар депутаттар экенин эл билет. Эми азыр бир айда деле биз команда түзүп, штаб ачып атканда деле көп агитаторлор ынанды, чогуу иштешкенге. Анткени силердин командаңар чыныгы мындай күчтүү команда экен. Анан жүзү да мындай айтканда булганбаган, принципиалдуу кишилер экен деди. Анан ар бир кандидаттын эми буга чейин болгон тажрыйбасы жана тарыхы бар. Канча добуш алган, өз регионунда канчалык аброю бар, жок. Ошонун баарын эсептегенде бир 150-200 миңге жакын буйруса добуш алсак, ошол жана 10 мандат деген прогноз ошол туура келип атат. Альянстын негизги мындай каржылык булагын көтөрө турган ким? Бул партиялаштар, ошол талапкерлер өздөрүбү же сырттан таасири бар булак барбы? Анткени эл арасында ар кандай имиш сөздөр дагы жүрүп жатат. Мен билгенимен толугу менен ар бир талапкер өзүнө каржылап атат. Керек болсо, акыркы бир жумада да кээ бир 54тө эми көп талапкерлер бар, кээ бирлер айтып атат. Мен каражатым жок, кыйналып атам дегенде талапкерлер бар. Эми ал жаңы кошулган талапкерлер. Ар бирөө өзү менен өзү иштеп атат. Анан бул шайлоо системасы негизи ошого багытталган. Альянс деп баарыбыз бренд колдонобуз, бирок азыркы шайлоо система ар бирөө өзүнө өзү иштеп атат. Партиянын ичинде талапкерлер арасында деле өзүнчө чоң атаандаштык. Азыр мындай болуп атат. 21 партия катышып атса, ар бирөөндөн 54 адам катышса, 1000ден ашык адам жанагындай президенттик шайлоого катышкан сыяктуу да ар бирөө өзүнө иштейт. Президенттикке талапкер кезиңизде сиз Адилеттүү Кыргызстан деген программаны алып чыгып, анан адамдарга өзгөчө адамдык ресурска басым жасарыңызды айткан элеңиз. Бүгүн сиздин ошол программаны кайрадан улантып жатасызбы же партиянын бир бирдиктүү программасы барбы? Азыркы партиянын программасы ошол Республика партиясынын бир бол жана менин Адилеттүү Кыргызстан программасын биргеликте биригилип, бир сыйра иштетилип чыкты программа. Бул бириккен программа болду.
Анан өзүмдүн адилеттүү Кыргызстан программасынын негизги өзгөчөлүгүн айтып кетет элем да. Эми кээ бирлер айтат, жанагындай кээ бир кишилер диктаторго муктаж экен да. Ошондой партиялар бизде бар, аттарын атабай эле коеюн, мындай бир лидер ушул баарын өзгөртөт, ушул менин жанымды багат дегенчи. Менин программам такырага туура келбейт. Менин программам ар бир кыргызстандыкты күчтүү инсанга, күчтүү билимдүү, өзүнүн оокатын тың кыла алган инсанга айландыруу негизги максатчы. Ал жерде ошол жанагы жергиликтүү бийлик системасында децентрализациялоо, ишкерлерди максималдуу түрдө жанагы дерегуляциялоо деп коет. Ошондой нерселер камтылган. Ар бир регион, ар бир адам, ар бир үй бүлө күчтүү инсанга, күчтүү бир структурага айланыш керек деген максат. Эң сонун. Эми биз сизди мындай жакшы күчтүү экономист, практик экономист катары билебиз да, анан экономикалык багыттагы бир маселелер боюнча дагы оюңузду уккубуз келет. Мына бийлик алмашканы, мына азыр министрлер кабинетинин жетекчиси жаңы келди, анан ал киши Жапаров мырза айтып атат, 2 жылда бюджетти биз 400 миллиард долларга көбөйтөбүз депчи. Бул Жапаровдун амбициялык планы деп карашкандар да жок эмес. Негизи сиз багы экономика тармагын жакшы билген адис катары, бул кайсы булактардан кантип жасаса болот, же болбосо баягы эле кайрадан мындай ишкерлерге түшкөн бир жүк болуп калабы? Бул айтылган сөздө мындай эки сыр бар. Жөнөкөй киши түшүнөбү, түшүнбөйбү, бирок өткөндө мен бир ролигимде, 8 эле мүнөттүк ролигимде, менин Facebook'umda, Instagram'da бар, баракчамда элдер көрсө болот. Мен эсеп көрсөткөм. 170 кантип 280ге айланат. Бүгүнкү күндө эми 1 жыл мурун бааларды жакшы билесиздер. Могу азыр 55 сомдук бензин 92, 1 жыл мурун бир 30-35 сомдон ашчу эмес. Ошол эле азыр 150 сом, 160 сом турган 1 литр суу май 70-80 болчу 1 жыл мурун. Туура. Жана башка. Бүт продуктулар негизги мындай күнүмдүк колдонгон тамак ашка продуктулар. Азыр деле былтыр картошка 10-15 сом болсо, азыр 30-35 сом. Кымбаттады. Бул кымбаттады. Эми бул жөнөкөй эле эсеп да. Мына эгер 1 литр май 100 сом болсо, андан салык, кошумча нарк салык 12% алынса, бул 12 сом. Эгер май 2 эсе кымбатсаса, 200 сом болсо, андан 24 сом алынат. Демек бюджетке мурун 12 сом түшсө, азыр 24 сом түшөт. Ошондо эсеп кысап менен эле эсептегенде бул 70 миллиард переоценка деп коет орусча. Кайра баалап чыкканда эле 250 миллиардка айланып кетип атат. Бул бийликтин күчтүүлүгүнөн эмес, бир нерсени кыймылдаткандан эмес, жашоо кымбаттагандан ушундай болуп атат. Мурун элдерибиз кантип үй сатып алам, жаңы машина сатып алам, квартира сатып алам деп ойлонсо, азыр кантип продуктуну экономдош керек, кайсы жерде май чай арзаныраак турат деп ойлонуп калдык. Ошол себептен мындан эл байып кеткен жок, эл кыйналып атат. Бирок көбүрөөк акча ошол негизги товарларга кетип, ошол жерден салык көбүрөөк алынып, анан ошон менен бюджет көбөйүп кетип атат. Бирок бир нерсени эске алыш керек. Эл кыйналгандан жалпы экономиканын көлөмү түшүп кетиши мүмкүн. Мурун эми 100 литр май сатса, азыр деле 100 литр май сатат, анткени бул адамдын негизги керектүү продукттарга кирет, азык-түлүккө. Анан майга тамак кошо, тамакка кошпосок, биз тамаксыз жүрө албайбыз. Бирок мурун мүмкүн жылына 3 жолу кийим алса, азыр 2 эле жолу кийим алып калды, же 1 эле жолу кийим алып калды. Мурун мүмкүн бир жакка эс алганы кетсе, быйыл кетпей калды. Анткени акчасы толук продуктка кетип калды. Стройканын темпи, курулуш тармагынын темпи 2 эсе басаңдады. Жана башка. То есть ошол эсеби менен жанагы 170-180 кайра баалаганда 250-270ке айланып, бирок экономиканын көлөмү түшүп кеткенден 230-220га түшүп кетет деп менин эсебим боюнча бир 220-230 миллиард сом менен бюджеттен чыгабыз. Эми кимдики чын чыгат, бир 2 ай 3 айдан көрөбүз. Бирок демек ишке ашырса дагы болот экен да, бир жагы. Болот, ишке ашырса бул айтып атпаймынбы? Бул айла жоктун нерсеси. Бул бирөөнүн кыйын болуп катуу иштеген эмес. Бул сомдун наркы кетти, баркы кетти.
Анан мына кечээ эле парламентте Жапаров мырза айтып атат, Кыргызстандын ченеми боюнча 200 000 бай үй бүлө бар экен, 200 000 кедей үй бүлө бар экен депчи. Өтө байлар үчүн айрым салык түрлөрү көбөйө тургандыгын айтып атат. Негизи сиз ишкер, колунда бар адам катары ушул салык жогорку ставкада алынышына кандай карайсыз? Деги эле төлөөгө даярсызбы? Эми бул жерде да кайра эле реалдуулук менен эсептеш керек. Кыргызстанга эмне керек? Инвестиция керек. Инвестиция качан келет? Инвестиция бир чоң инвестор мүмкүн чөнтөгүндө бир 50 миллион доллар бар, завод салгысы келет. Ал келип карайт. Өзбекстанга салсамбы, же Кыргызстанга салсамбы, же Казакстанга салсамбы деп. Же баары эле бир регион. Баары эле Россияга экспорттайт. Баарынын эле коңшусу Кытай дегендей. Анан караса Казакстанда же Өзбекстанда сен 50 миллион доллар инвестиция кылсаң, сенден мүмкүн 10% салык алынат. Кыргызстанга инвестиция кылсаң, 5 миллион доллар салсаң, 10% салык алынат, 50 миллион кылсаң 20% алынат. Анткени сен байсың, чоңураксың. Албетте ал бияка акча салбайт. Ошондуктан андай бул прогрессивный шкала налогообложения деп коет, канчалык бай болсоң, ошончолук сенден көбүрөөк салык талап кылат. Ошол нерсени эске алыш керек. Бул жалпы Кыргызстанга инвестиция келишине чоң тоскоолдук кылат. Анан экономиканын өсүшүнө да тоскоолдук кылат. Ооба, сен азыркы иштеп аткан ишкерлерден көбүрөөк салык алып коесуң, бирок кийинкиге чоң тоскоолдук кылып, кийин экономиканы такыркулатып алышың мүмкүн. Ошону эске алыш керек. Кыргызстанда мына капиталы 17-18 миллиард сомдун негизинде турукташтыруу фонду түзүлөт деп дагы айтылып жатат. Анан бул болсо министрлер кабинети ошо Кыргызстанда багы каржылоо булагы болсо бюджеттеги бир кошумча кирешелерди кайрап көрөбүз, фискалдаштырабыз саясатыбыз деп атат. Эгер жаңылбасам, бул фискалдаштыруу саясаты боюнча аябагандай көп жылдан бери эле сөз болуп келе жатат да. Анан бул фонд иштеп кете алабы? Сиздин оюңуз боюнча чыны менен эле таасир этеби? Эми стабилизационный фонд деп атабыз. Керекпи? Биринчиден менин оюмча буга акча артпайт. Анткени азыр мугалим, врач, милиция, аскер жана башкалардын айлыгын билебиз. Азыркы реалдуулукка караганда баары жашоо 1,5 эсе кымбаттаганга караганда айлык ошо боюнча турат. Кыска мөөнөттө биз айлык көтөрбөсөк, бул кишилер катуу кыйналып калат. Жанагы биз айткан 170-180 миллиард 250-270 айланса, менин оюмча ошол акча толугу менен эле ошол айлыктарга, анан мурун мамлекеттик сатып алуулар бир 50-60 миллиард сом болчу. Эми азыр темир, ручка, кагаз баары 2 эсе кымбаттады. Демек, азыр 50-60 эмес, 70-80-100 миллиард сом кетет. Ошого эле кетип калат акча. Акча артпайт биринчиден. Бирок эми стабилизационный фонд дейт. Туруктуу өнүктүрүү фонду болсо жакшы. Бирок аны кандай колдонобуз? Мен аны кайра эле мамлекет өзүнүн мүмкүн мамлекеттик компанияларга колдонсо, мен толугу менен каршымын. Ал жерде кайра эле эффективность жоголот. Биринчиден, экинчиден коррупциянын ыктымалдыгы өтө көп. Мамлекет мыкты менеджер боло албайт, акча желип кетет. Кыскача айтканда, эффективдүү колдонулбайт. Эми жеке ишкер курган мектеп менен мамлекет курган мектептин арасы асман менен жердей. Тиги 2 эсе арзан, ошол дегесте сапаты андан жогору мектеп курат 2 эсе аз акчагачы. Бул акчаны ошол ишкерлерге узак мөөнөттүү мүмкүн өндүрүш, башка компанияларды кура турган, миңдеген жумуш ордун түзө турган ишкерлерге колдонсо, мен колдойм андай фондду. Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондундай болуп калбайбы анда? Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бул жерде Кыргызстанда бир 5 киши бар, правление деп коет. Башкаруу комитети деп коет. Ал жерде 3 киши Кыргызстандан, 2 киши ошол Орус тараптан. Бирок алардын чечим кабыл алуу укугу мындай төмөн. Чек менен белгиленип койгон. Чоң долбоорлор, ошол эле долларды сом менен берсе болбойбу дегенде, аны Россиядан, Москвадан чечет. Анткени акча ошактыкы. Ал жерде тескерисинен, ал жерде да 5 адам бар. Ал жанагы директорлор кеңеши. Ал жерде 3 киши Россия тараптан,
2 киши кыргыз тараптан. Көп акчалар ошол эле сом менен бериш керек, 5 жыл эмес 10 жылга бериш керек дегенде ал чектерден өтпөй калат, лимиттерден. Туруктуу фонд толугу менен кыргызстандык болгон үчүн ал мындай кененирээк, дагы экономикага пайдалуураак иштесе болот. Кумтөр маселеси жөнүндө сурагым келип атат. Өкмөт кумтөрдү өзүбүз иштетебиз, буга чейин деле иштетип келдик деп белгиледи да, анын үстүнө мындай казылып алынган алтындын көбөйү эми жылдан жылга өсөт деген прогнозду берип атышат. Сиз буга ишенесизби дегеле, бул пикир сизди ынандырдыбы? Эми чындыгында кумтөр Кыргызстан тарыхында бул эң чоң долбоор, эң чоң саясат, анан эң чоң ичинде бир ар кандай бир түшүнүксүз сделкалар болуп кетти десек болот да. Анткени кезинде 66-67% үлүшүбүз бар эле, анын кандайдыр бир жолдор менен 26-га түшүп кетти. Кылымдын мафиясы деп да айтышпаса керек да. Эми мен ал тармакта эксперт эмесмин. Бул тоо кен казуу тармагында, бирок 2-3 эксперт менен сүйлөшкөндө алар айтат, ошол эле 93-94 жылдары мыкты тажрыйбалуу күчтүү компаниялар келип сонун сунуш берген Кыргызстанга депчи. Негедир ошолор менен биз иштешпей, мындай такыр эле тажрыйбасы жок, мындай керек болсо көчөдөн келген адамдар менен иштешип кеттик дейт да. Бул компания жөнүндө айтылган экен да, Самека боюнча. Жалпысынан айтылганда. Эми бүгүнкү күндө реалдуулукту караганда кумтөрдү мамлекет улутташтырган, эми жанагындай улутташтырган дегенде сөз колдонулганы менен бул ошол мамлекеттик башкаруу киргизди да. Внешний управление деп коет. Мүмкүн туура чечим болду. Мен жалпысынан аны колдосо болот деп ойлойм, бирок ага даяр болуш керек болчу. Даяр болуш керек деген бул ачык айкын башкаруу системасы керек. Анан прогноздор керек болчу, сценарийлер. Анан биз ар бир мамлекеттик ишканадан, ар бир элдин акчасы деген нерседен ачыктык талап кылабыз. Ошол кумтөрдөн да биз ачыктыкты талап кылат элек. Анткени ачык жарык жерде баары көрүнүп турат. Тазасы тазадай, кири кирдей, баары эмне экени. Биз азыр кумтөр боюнча маалымат ала албай атабыз. Мына 1 жыл болду. Канча алтын казып чыгышты, канчагасын сатты, саткан жок. Ошол тапкан акчалар кайсы жерде жатат? Эми ал жерде оңой акча эмес. Биз жылына 600-700 миллион долларга алтын сатчыбыз. Эми акыркы 10 жылды алганда орточо ал жыл сайын. Демек, быйыл деле бир 500, мүмкүн 600 миллион долларлык алтынды сатышыбыз керек эле. Бул Кыргызстандын 3/1 бюджети. Бул өтө чоң акча. Кайда бул акча? Сатылдыбы, сатылган жокпу? Эң негизги бул жерде талап кыла турган нерсе отчет. Эмне болуп атат ал жерде? Алган кандайдыр бир экологиялык тобокелчиликтер жокпу? Баары ордундабы? Эми ушул сыяктуу отчеттор элге берилип турса, регулярдуу ай сайын, бул абдан жакшы болмок. Бүгүн мен эчтеке дей албайм, анткени эч маалымат жок. Сиз аткаруу бийлигинде дагы иштеп калдыңыз, аз убакыт болсо дагы. Анан азыр болсо эми Акылбек Жапаров жетектеп аткан министрлер кабинети боюнча дагы пикирлер бирдей эмес. Бул кабинеттин курамына кирген чиновниктер боюнча, ал кишинин өзү боюнча кандай баа бересиз? Жапаровдун кандай күчтүү жана алсыз жактары бар? Мен ал кишини мындай жакын тааныбайм. Ишин көрүп турасыз да, билесиз. Эми массалык маалыматтан сүйлөгөн сөздөрүн билебиз. Эми көп киши айтат, бул билими күчтүү, кыйын деп. Бирок кыйынчылыкты биз адамдын кыйын экенин кантип эсептейбиз? Ал канчалык, эми бул мамлекетте иштеп аткандан кийин элдин өкүлү канчалык пайда алып келди мамлекетке деген суроо да. Ошол жерден кандай жыйынтык болду көрө албайбыз. Эми жанагындай терс пикирлер да көп интернетте. Керек болсо ошол мамлекеттик кызматта жүрүп, бюджеттеги каржыны, акчаны, каражатты жеке кызыкчылык менен да колдонуп кеткен деген да маалыматтар бар интернетте. Эми ал киши өзү жооп берип атса керек ал кишиге, бирок мен жалпысынан айтат элем да, эми жалгыз ал кишини эмес, эми ошол кишилер бир көптөгөн менеджерлер эми 20-30 жылда колунан эмне келгенин көрсөтүштү.
эми кийинки муунга мүмкүнчүлүк берсе, жанагындай иллюстрация болсо мен ошону колдойт элем. Иллюстрация шайлоо аркылуу болуш керек деп ойлойсуздар. Иллюстрация менин программамда шайлоо аркылуу деп жазгам, так. Муну мындай айтканда мыйзам менен эмес, мыйзам менен сен бүттө эски жамансың, сен жаңы жакшысың эмес. Эл карап тамдаш керек. Бирок азыр биз супер президенттик өлкө болуп кеттик, жаңы конституция менен. Эми президент бул жерде иллюстрация саясатын жүргүзсө жакшы болмок. Эми эски кадрлар колунан эмне келет толугу менен көрсөттү деп ойлойм. Эми 10 жыл, 20 жылда көрсөткөн адам көрсөттү. Анан туруп бир нерсе мындай керемет чудо болуп кетет дегенге мен ага ишенбейм, чын айтайын. Бүгүнкү күндө мына азыр дүйнөлүк рынокто деле, дүйнөдө деле абал жакшы эмес деп жатабыз, бирок ошондой болсо да Кыргызстандын алдыда мындай экономикалык, саясий кандай тобокелчиликтер күтүп турат деп ойлойсуз? Тобокелчиликтер өтө көп. Бул ковидтин таасиринен акыркы 1 жыл, 1,5 жыл дагы эле көп экономикалар стагнацияда жана минуста. Эми бул жерде мындай, эми бизде миллион мигрант сыртта жүрөт. Эгер эртең Россия байып кетсе, ал жерде мигранттар азыр 50 000 рубль жөнөтсө ай сайын бир киши, ал мүмкүн 100 000 рубль жөнөтө баштайт. Биз автоматикалык түрдө байыбыз. Аны түшүнүш керек. Бул биздин мыктылыгыбыздан эмес, бул дүйнөлүк тренд. Аяк кыйналып кетсе, биз да кыйналып кетебиз. Биздин 70-80% экономика ошого байланып калган. Ошондой реалдуулук кайра эле. Ошол эле Казакстан, Өзбекстан, Россиянын жана Кытайдын экономикасына байланган. Алардын экономикасы Америка, Европа, жана Түштүк Азиянын экономикаларына байланган. То есть азыр экономикалар катуу кыйналып ковидтен. Ошол Америка, Европа, бүт эле өлкөлөр миллиард, триллион деген акчаны печаттан чыгарып, жалпы эле инфляция дүйнө жүзүндө болуп атат. Ошонун ичинен жана Кыргызстанда дагы эмне себептен баары кымбаттады, ошонун да таасири чоң. Кыргызстан буга каршы күрөшө албайт, анткени бизде өндүрүш жок эсе. Эгер өндүрүш болсо, биз өндүрүштү колдоп, кайра бул абалдан, жагдайдан чыгып кетет элек. Бирок анчалык күчтүү өндүрүшүбүз жок. Бар өндүрүштү барктап, ошого жардам берип, анан көбөйткөнгө аракет кылыш керек. Анткени туруктуу өнүгүү ошонун аркасында болот. Бул минустар жана кыйынчылыктар. Бирок бизде эң чоң плюс биз жаш өлкө болуп атабыз. Бизде өткөндө мен эсеп чыктым, бала бакча, мектеп, студенттерди эсептегенде эле бизде 3,5 миллион, 4 миллиондон ашык адам биз жаш экенбиз. Бизде 70% калп 40тан төмөн экен жашы. Биз катуу кыйналган кезде дагы эми жаштар баары бир иштейт. Барып Москвадан бир официант болсо деле, билбейм, бир кафейняда иштесе, эметсе деле, ал кыздарыбыз швея болсо деле, эми бул чындыгында оор жумуш. Бирок эми абал ушундай бүгүнкү күндө. Биз мындай айтканда артка кетпей, биз катуу күпүлдөп өнүгүшүбүз керек. Бирок ошол минустар менен плюстар кошулуп, биз мындай солгондап турган кезибиз. Эгер туура саясат жүргүзсөк, туура иш кылсак, биз жылына 5 эмес, мындай 10%га чейин өсө турган экономикабыз. Кыргыз экономикасында мындай ошол алдыдагы кыйынчылыкты бир алдын ала турган профилактика кылып, мындай чечим кабыл ала тургандай стратегиясы барбы? Мындай реалдуу, мындай бүгүн мынтебиз, эртең тигинтебиз деп ишке ашыра турган. Эми бул жерде велосипедти кайра ойлоп таап кереги жок. Бул жерде мындай либералдуу көз караштагы экономикалар бар. Анан мындай консервативдүү өндүрүш саясатын жүргүзгөн экономикалар бар. Анан экөөнү айкалаштырып алып кеткен де экономикалар бар. Эми бул мурунку күчтүү өндүрүштү бутка тургузган экономикалар бул Германия, Америка, мына Түштүк Корея, Жапония, Тайвань, акыркы учурда мына Кытай. Анан дагы бизге ылайыктуу моделдер бул Сингапур, Гонконг, Грузия деген өлкөлөр бар. Ошолордун эле тажрыйбасынан бизге Кыргызстанга эң туура келген нерсени колдонсок эле биз көп нерсени кыла алабыз. Бирок бул жерде база деген бар. База бул эмне? Бул мүлктүн кол тийбестиги, бул ишкерликтеги эркиндик, бул бюрократия, коррупцияны
100% болбосо да 95% жок кылуу, бул өндүрүш саясатын туура жүргүзүү, эми ошол нерселер түзүлсө, бул жерге адам келгиси келгендей кылса, адамдын артынан акча да келет, инвестиция да келет, жумуш орундар да ачылат. Бирок ушуга каршы турган адамдар көп, көбүнчө бийликте. Булар кайсы бир тармакта өзүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн ал жерде өзүнө пайдалуу, элге пайдалуу эмес мүмкүн мыйзам бир системаны кармап келишет, же ачык эле жанагындай жакшы инвестициялык климат түзө турган мыйзамдарга ачык эле каршы туруп эле коррупцияга батып кеткен бир топ кишилер бар. Бир жыл болду жаңы бийлик келгенине, эмне өзгөрүүнү байкадыңыз дегеле, аны сиз сезип атасызбы? Эми экономика кыйналып калды, ал талашсыз. Эми акыркы бир ай тынбай тойлор болуп атса дагы, эми бул жалпысынан экономика кыйналып турат. Анткени жанагы жогоруда сиз айткан 200 миң үй бүлө эмес, азыр өткөндө социалдык министрликке барып бир баарылаштым. Бизде официалдуу түрдө 1,5 миллион адам мындай жакыр жашайт дейт. Азыр ошонун саны дагы 1,5 миллиондон ашык кошулуп кетти дейт. То есть бизде 2 миллиондон ашык адам кыйналып турат. Көп үй бүлөлөр бар. Бул жерде миграциянын таасири, күйөөсү аял ажырашып кеткен, 4 баласы, 5 баласы менен жалгыз калып калгандар, кыйналып калгандар өтө көп. Бул жерде бир нерсе бар, ооба. Байлар байып атат, кедейлер кедейип атат, кедей болуп баратышат. Бул дүйнөлүктө тренд бар, анан Кыргызстандын ичинде да бул нерсе бар. Буга каршы кантип күрөшүш керек? Буга каршы жанагы салыктарды таза, туура чогултуп, анан ошо кедейлердин жашоо турмушун оңдогонго, жумуш орундарын көбөйткөнгө, керек болсо катуу кыйналгандардын пособиясын да 2-3 эсе көбөйткөнгө биз иш жүргүзүп башташыбыз керек. Болбосо бул жана разрыв деп коет, ажырым күчөйө берет. Бул жакшылык менен бүтпөйт. Катуу кыйналган адам ал бир күнү көчөгө чыгышы мүмкүн. Поэтому мунун алдын алыш үчүн таза, туура саясат жүргүзүш керек. Анда бизде баягы бюджетибиз ушул социалдык секторго эле жумшалып, өнүгүүгө багытталган бюджет болуп түзүлүшү бир жакынкы 5 жылда мүмкүн эмес экен да. Кыска мөөнөттүк чаралар бар, узак мөөнөттүк бар. Узак мөөнөттүк бул билим берүү тармагы. Бул бала бакча, мектепке көп инвестиция кылыш керек. Мыкты мугалимдер, мыкты жабдыктар, азыр жок дегенде бизге бир 600-700 мектеп жетишпейт. Өткөндө мен деле Facebook'a чыгардым, мен өзүм мектебиме барып, мындай шок болуп келдим. Анткени биз 15-20 киши окуган класста 50-60 киши отурат. Миң кыйын мугалим болсо да 50-60 кишиге сапаттуу билим бере албайт. Ошол эле 45 мүнөт бул мындай эч стандарттарга жок дегенде жанына дагы 2 мектеп керек. Ошондой эле абал көп эле Кыргызстандын шаарларында. То есть бизде 600-700 мектеп куруш керек. Ага ар бирөөнө кеминде 2-3 миллион доллар кетсе, буга бир 1,5-2 миллиард доллар керек. Бул 5 жыл, 10 жылдан керек эмес. Бул быйыл жана эмдиги жылы керек. Анткени бул муундар чоңоюп, сапатсыз билим менен чыгып кетип атат. Сапатсыз билими жок адам көп нерсеге кабыл алынат. Жумушсуздук, мүмкүн радикалдуулук, жана башка. Ошон үчүн ошол 670 мектепти 2 жылда кантип курабыз деген күчтүү программа керек. Бул узак мөөнөт Кыргызстандын өнүгүүсүнө таасир этет. Кыска мөөнөттүү чаралар, жана мен жогоруда айтып кеткен, катуу кыйналган үй бүлөлөргө жок дегенде азыр турмушу мындай катуу кыйналып калбагандай бир аз пособие берилиш керек. Сизге блиц суроолорду дагы даярдап койдук эле, кыска жооп берип турсаңыз. Өзүңүздү жолдуу адаммын деп эсептейсизби? Жолдуу деген кандай? Удачный, ийгиликтүү, везучий деген. Везучий. Ошентип эле эсептейм, шүгүр деген. Сиз үчүн эң мыкты жыйынтык алып келген кеңешти башкаларга айта аласызбы? Чындык жана аракет. Мындай калп айтпай эле өзүбүзгө, башкаларга жана тынбай аракеттенели, билимге умтулалы. Дарегиңизге айтылган сынды кандай кабыл аласыз? Ачууңуз келген учур болобу?
Эме адамдын ар кандай абалы болот, эмоциялык абалы. Кээ бир абалда чында сынды көтөрө албай кетишиң мүмкүн, бирок ал кезде мен мындай унчукпаганга аракет кылам. Жакшы абал болгон кезде мындай тыңшаап угуп, ошондон сабак алганга аракет кылам. Жашооңуздагы сиз кабыл алган эң оор чечим кайсы болду? Эң оор чечим, эми көп эле чечимдер оор болот. Кайсынысы эң оор деп деле айтыш кыйын. Бирок кайра шайлоого аттанууда чында оор чечим болду. Чында тажадым. Бул шайлоодон. Бирок болбой эле Бирок башка башка демократиялык жол жок. Алтын балык кармап алсаңыз, кайсы каалооңуздун ишке ашышын сураар элеңиз? Элдин пейили өзгөрсүнчү Кыргызстанда, билими көбөйсүн жана пейили өзгөрсүн. Пейил деген мындай шүгүрчүлүк кылып тынбай аракеттенсек, өнүккөн күчтүү өлкөгө айланабыз. Ошон үчүн билим жана пейил деп айтат элем да. Эң сонун. Кайсы чечимиңиз үчүн бүгүн өзгөчө өкүнөсүз? Эч бир чечим үчүн өкүнбөйм, анткени мен ойлойм, өткөн нерсе бул Кудайдын буйругу. Ана мындай ошондон сабак алып, унчукпай алга карай жашаш керек. Президентке суроо берүү мүмкүнчүлүгү болсо, кайсы суроону берер элеңиз? 3 айлык так программаңызды элге жарыялап, ошонун 80%ын ишке ашырыңызчы деп айтат элем да. Президент сизди жолугууга чакырып кызмат сунуштаса барат белеңиз? Эл үчүн пайдам тийсе барам. Бирок ал жерде да реалдыкты эске алыш керек. Эми биз 3 жыл өкмөттө иштедик, билебиз да. Кайсы учурда пайдаң тиет, тийбейт. Эгер сени мындай кыска мөөнөткө келип кайра кетти кылса, андай нерсе кереги жок. Бирок туруктуу бир нерсени өзгөртөм деп бир тармакты берсе, ошол жерде мындай кадр тамдоо жана башка мүмкүнчүлүктөрдү берсе, иштесе болот. Азыркы бийликтин командасында өзүңүздү көргүңүз келеби? Кыргызстандын өнүктүрүү командасында көргүм келет. Жашооңузда популярдуу эмес чечим кабыл алган учуруңуз болду беле? Мисал келтирип берсеңиз. Мен көп эле чечимдерим популярдуу эмес. Мен негизи кезинде профессионал программист болчумун 4-5 жыл. Бирок толугу менен финанс тармагына өтүп кеткем. Ал тармакта да 5-6 жыл иштеп, өтө чоң айлыкка да ээ болсом дагы толугу менен тыштап ишкерлик тармакка өтүп кеткем. Анан бир кезде ишкерлик тармакты дагы толугу менен болбосо дагы мындай 80-90%ын тыштап, толугу менен мамлекеттик жумуш саясатка кирип кеттик. Мындай зона комфорта деп коет, 5-6 жыл сайын алмаштырып турганга аракет кылам. Чындыгында оор, жанагындай кээ бирде кыйналасың. Бирок жалпы өзүм үчүн жана сырт тегеректейлерге да пайдам көбүрөөк тийиш үчүн мен бул чечимдерди кабыл алып атам. Бардыгына кол шилтеп, Кыргызстандан кетип калгыңыз келген учур болобу? Кез-кезде болот, бирок эмне кармайт анда? Мен үчүн экинчи Кыргызстан жок. Жана сөз бар го, эгер мекениңди каалаган жерге ташып кеткенге мүмкүнчүлүгүң болсо, анда мекендин баасы 1 тыйын болмок депчи. Эми андай мүмкүнчүлүк жок. Элди көп аралап жүрөсүз соңку учурда. Айылга барганда эмнени сезесиз? Айылга барганда чындыгында көп кишилер азыр мындай сенден үмүт өтүп карайт да, мындай бир үмүт күтөт, кандайдыр бир нерсени күтөт. Кыйналган кишилер көп. Ошол эле кезде кээ бирде мен эптеп окатымды кылып атам, мага тийишпегиле, эмне болсо ошо болсун дегендей элдер көп. Эми ошол абалдан чыгышыбыз керек. Бардыгынан тажап калган абал, ошондой көп. Өзүңүздү саясатта быштым деп эсептейсизби? Албетте жок. Бирок тажрыйбабыз мол эле болуп калды, салыштырмалуу. Досторуңуз карапайым адамдарбы же көбүрөөк кийинчерээк саясаттагылар болуп кеттиби? Мен досторум, классташтарым бар. Ошол Караколдо чогуу оккан бар эле мындай эле карапайым эле кишилер. Ошол эле кезде айылда акыркы бир 5-10 жылда чогуу иштешип жүргөн эми ал айылдык эле жөнөкөй кишилер. Ошол эле кезде бизнес чөйрөдө жүргөн көп ишкерлерди тааныйм. Анын астында жаш ишин жаңы баштап аткан ишкерлер бар.
тажрыйбалуу күчтүү мындай миллионер ишкерлер деле бар, түрлүү саясатчылар деле бар. Кыскасы түрлүү тааныштарыбыз бар. Тааныштар көп. Китепти көп окуган, окумал адам экениңизди билебиз. Бирок таптакыр окубаган адамды байкайсызбы? Мен мындан 4-5 күн мурун бир мектепке барып, бир 50-60 окуучу менен мындай баарлашуу семинар болду. Ким китеп окуду деп кол көтөрсөм, бир 2 бала кол көтөрдү 50-60тан. Анан экөөнөн сурасам, алар деле окуптыр. Эми бул өтө жаман көрүнүш. Анткени китеп окуган өлкөгө гана өнүккөн өлкөгө айланат. Бул мындай жашоо тарых көрсөтүп атат. Жашооңузда эң чоң тобокелчилдикке барган учуруңуз болду беле? Анын жыйынтыгы кандай аяктаган? Көп учур болгон, бир 3-4 чоң учур болгон, баары жакшы аяктаган. Эң сонун. Анда азыркы алдыдагы парламенттик шайлоо сиз үчүн тобокелчилдикпи? Эми башында бир аз кабатыр болгонбуз бир ай мурун. Ушул шайлоо кандай бүтөт, мүмкүн тынч эмес бүтөт депчи, бирок акыркы 1-2 жумада бир ойго келдим, буюрса тынч эле бүтөт, баары жакшы болот. Бирок эл туура эмес тандоо кылып, сатылып, алданып калса, эми кийинки жылдар кайра эле кыйналабыз. Жакшы тандоо кылса, жакшы жакка өзгөрө баштайбыз. Элдар мырза, соңку суроону берим келет. Чындыгында азыр шайлоонун өтүшү мындай көп кандай болот деген маселе көп биздин жарандарды ойлонтуп турган учур. Анан сизде мындай таза өтөрүнө, мындай чыңалуу болбостугуна мындай ички ишеним, туюм барбы? Кандай прогноз берер элеңиз? Таза өтөрүнө ишенгим келет. Мындай чын күндө эртеден кечке таза өтөт, баары жакшы болот деп эле иштеп жүрөбүз. Бирок кээ бир көрүнүштөр жанагындай калптын казаны кайнабайт деген сөз бар эмес беле? Эми бир киши шайлоо мыйзамын бузса ага бир мамиле кылып атышат. Экинчи киши мүмкүн бийликке жакыныраак киши шайлоо мыйзамын бузуп атса ага экинчи бир чара колдонуп атышат. Бул туура эмес. Адилеттүү болуш керек. Баарына бирдей мамиле кылыш керек. Электоратыңызга эмне айткыңыз келет? Эми акыркы 1,5 жылда электоратыбыз күндөн күнгө көбөйүп келатат. Бул шайлоого да мындай айтканда жакшы аракет кылып, бул шайлоону уталы, ошо менен шайлоолорду бүтүрүп барып иштейли деп айткым келет. Чоң рахмат. Анда бул ирет сизге ийгилик жылмайсын деген тилегибизди билдиргибиз келет. Анткени бизде эле жалпы Кыргызстан парламентте жаңы жүздөрдү, профессионалдарды, билимдүүлөрдү, анан эң негизгиси принциби бар адамдарды күтөт. Sizge rahmat. Sizge de iyilik.